Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мугалим менен мектеп окуучулардын ортодогу мамилелери курчуп турган кезеңде партага чыгып алып, бийди тыткан окуучулардын видеосу тарап талкууга калды. Видеодо мектеп окуучулары адепсиз көрүнүшүн TikTok жылдызы болуу үчүн тартышкан. TikTok тармагы жаш муундарды бузуудабы? Буга дейре аталган социалдык тармактын жабуу маселесин коомдук активисттер көтөрүп чыгышканы менен өкмөт тараптан жооп болгон эмес. Маалымат булагы Аргумент KG. Исхак Абсаматович, сиздин өз оозуңуздан угалычы, абакта жаткан Атамбаевка барып, кечирим сураганыңыз чынбы? Жок. Андан эмнеге кечирим сурамак элем? Мен ошол замат жооп жазбадымбы? Аны жазбайын дедим эле, билесиңер да. 2010-жылы 2 жума камакта жаткам. Ошондон улам анча-мынча саясатчылар камакка жатып калса, өзүмдүн демилгем менен барып кабар алып коем. Көңүлүн алып коем. Элмурза Сатыбалдиевке, Камчыбек Ташиевке, Ахматбек Келдибековго баргам. Өмүрбек Текебаев менен Исмаил Исаковдон да кабар алгам. Жакында болсо Алмазбек Атамбаевга барып койдум. Анан бирөө барып кечирим сурады деп жазып коюптур. Ошон үчүн айла жоктон жооп беришке туура келди. Болбосо мен мындай нерселерди эч качан мактанбайм. Жазган киши бирөөнүн айтканына таянды да. Сөзсүз, экөөбүз сүйлөшкөндөн кийин аны бирөөгө айткан. Мен аксакалга бирдеке деп айта албайм. Балким келгендердин бирөөнө айткандыр. Кечирим сурай турган негиз жок. Мен сунуштаган долбоордо экс-президенттен кол тийбестикти таптакыр алып таштайлы деген. Бирок Курманкул Токторалиевич жогорку кеңеш макулдук берет деген сыяктуу оорлошкон жол менен алууну сунуштаган. Мен ал долбоорго каршы добуш бергем. Ошондо да көбү өзүнүн долбооруна кантип каршы добуш берет деп таң калышкан. Каршы болгон себебим мен берген сунуштан мазмун жоголуп калган. Мен Алмазбек Шаршеновичке айттым. Жеке менин пикиримде сиздин ТЭЦ боюнча аралашканыңыз бар. Ал жерде колуңуз турат. Бирок сот сиздин күнөөлүү деп тапкан жок. Ошон үчүн мен бирдеке деп айта албайм. Ал эми калган иштер Батукаевдин иши. Октябрдагы окуялар боюнча ачык эле айтам, туура эмес. Камай турган башка кишилер, паспортто Атамбаев өзү жазып бериптирби? Жарандык берген болсо ал президенттин укугу. Батукаев болсо мыйзам чегинде бошото бергиле деп койгон. Өлүп калат деп тыянак берген киши Манас ордени менен сыйланып атпайбы? Алмазбек Шаршеновичтин маанайы кандай экен? Настроениясы боевой эле. Сотко эмнеге барбай жатасыз десем, шоуга барып эмне кылам? Көрүнүп эле турбайбы? Октябрь окуялары учурунда өзүмдүн машинама өзүм ок аттым деп айтайынбы? Айтор ар бир киши кылмыш иши боюнча анын өзүнүн көз карашы бар экен. Бирок өзүнүн кеткен каталарды мойнуна алып атат. Албетте, адаштым деп айткан жок, бирок жанындагыларга өтө ишенип алганын мойнуна алды. Абакка түшкөн киши ошондой болот да. Маалымат булагы Аргумент KG. Баткенде УКМК кызматкерине пара берип жаткан аткезчи кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Баткен облусунун аймагында аткезчилик менен алектенип келген НБА аттуу кыргыз жараны Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерине 50 000 сом өлчөмүндөгү пара берип жаткан учурда кармалган. Ал кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы аркылуу контрабандалык жүктөрдү ай сайын тоскоолдуксуз алып өтүү үчүн УКМКнын кызматкерине берүүгө аракет кылган. Маалымат булагы Супер KG. Өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын жашоочулары коопсуздукка байланыштуу Орусияга жыпырт эвакуацияланууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, 2 күн мурун Украина аскерлери жана Донбасстагы жикчилдер бири-бирин ок чыгарууга эпташкан. Украина жикчил топтор мурдагы түнү 60-70 жолу ок чыгарганын, жума күнү 20дан ашык ок атышканын кабарлаган. Ошол эле маалда Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы да Украина аскерлерин чабуул жасады деп күнөөлөшүүдө. Донбасс аймагындагы атышуулардын натыйжасында соңку суткада 500 адам жаракат алганы айтылууда. Донецк элдик республикасынын башчысы Денис Пушилин коңшу өлкөнүн жетекчилиги менен калкты убактылуу жайгаштыра туруу макулдашуусу кабыл алынганын, биринчи кезекте аялдар, балдар жана кары-картаңдар чыгарылып жатканын айтты. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттен кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014-жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Эки аймактын тең бир да өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип Донбасс деп да аталат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мюнхенге болгон иш сапарынын алкагында Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана АКШ вице-президенти Камала Харрис менен жолугушуулары айтылууда. Зеленский Украинанын стабилдүүлүгүн бекемдөө үчүн мамлекет тарабынан кошумча аскердик жана каржылык колдоо көрсөтүү боюнча өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө ниеттенип жаткан
айтканын президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан билдиришкен. Маалымат булагы Аргумент KG. Дикий Арман Каймана аты менен белгилүү болгон казакстандык Арман Жумагелдиевдин энеси кыргыз элинен уулунун жана өзүнүн атынан кечирим сурады. Роза Жумагелдиева ортодо улут аралык нааразычылыкты тутандырган, ортодо түшүнбөстүк жаралып кеткен окшойт деп түшүндүрмөлөгөн. Аял болуп өткөн окуялар үчүн жүрөгү ооруп турганын айткан. Анын өзүмдүн атыман кечирим сурайм. Мындай ою жок эле, жүрөгүм ооруду. Кыргыз элин мекенчил, керемет калк деп жакшы көрөр элем. Алланын буйругу чыгар. Кыргыздын кызы Айкөл Аликжан кызына үйлөнгөн. Алар менен кудагый болуп отурабыз. Ал мага туңгуч неберемди төрөп берди. Куда 1000 жылдык, күйөө бала 100 жылдык дешет. Пайгамбар күйөө баласын сыйлаган. Ошондуктан сыйлап, кабылдап кечирим, жакшы мамиледе бололу. Сиздерден өтүнөм, деген Роза Жумагелдиева. Эске салсак, Казакстанда январдагы болгон кандуу окуяларда Арман Жумагелдиев кыргыздар Алматыдагы дүкөндөрдү тоноп, мародёрлук кылды деп күнөөлөгөн. Кайненесинин видеосун келини Айкөл Аликжанова өзүнүн социалдык баракчасына койгон. Бисмиллах деп кайненемдин сөзүн чыгарып жатам, колдоп койгула деп жазган Аликжанова. Ал жогорудагыдай посту чыгаруу мурда эле пландалып, анын күйөөсү жок дегенде аудио менен таратууну көздөгөнүн, бирок кырдаал татаалдашып, ойлогондой болбой калгандыгын жазган. Тагырага аудио жана видеону жазып чыгарууга болбой тургандыгын түшүндүргөн. Күйөөсүнүн энеси Роза Жумагелдиева менен айткандарына толук кошуларын билдирген. Белгилей кетсек, Дикий Арман деп таанылган белгилүү криминалдык авторитет массалык башаламандык уюштурууга шектелген. 7 январь күнү кылмыштуу топтун 7 мүчөсү Алматы полициясынын айтайын операциясы учурунда кармалган. Алардын арасында Жумагелдиев дагы болгон. Алардын курал жарагы жана соттолгон автоунаасы алынган. Маалымат булагы Супер KG.